Мындан ары алдамчы же үчүнчү жак мыйзамсыз жол менен насыя ала албайт. Шылуундук нерселер менен эптеп ошол адамдардын каражаттарын алуу. Мен түшүнгөнүмдө ошондо бул мыйзам деген ошол нерселерди токтотууга багытталган, туурабы? Туура. Жасалма интеллект аркылуу документтерди жасап же жоголгон паспорттарды пайдаланып, башка бирөөнүн атынан насыя алган учурлар арбыда. Укук коргоо органдары мындай кылмыштардан жабыркагандар күн санап көбөйүп жатканын кулак кагыш кылып келишет. Мындан улам эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыкты. Ар бир жаран эгер кааласа банкка же насыялык бюрого жазуу жүзүндө же онлайн кайрылып өзүнүн атынан насыя алууга бөгөт кое алат. Мындан ары алдамчы же үчүнчү жак мыйзамсыз жол менен насыя ала албайт. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, жарандардын жеке маалыматтарына көзөмөл күчөтүлүп, насыя келишимин түзүүдө да эрежелер өзгөрөт. Мындай кылмыштарга айрыкча жаштар аралашып жатканы эл өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун жаратууда. Андыктан аларга багыт берип, каражат табуунун туура жолдорун үйрөтүү зарыл. Урматтуу Улуттук банктын өкүлдөрү, сиздерге дагы ушундай биздин кибер коопсуздукта бүгүнкү күндө жарандарыбыздын өзгөчө жаштардын аралашканы өкүнүчтүү болуп атат. Банк карточкаларын ачып коюшуп, аны даркнеттен 2-3 миң сомго сатышып, аны деген аягында деген укук коргоо органдары иш козгогондо деген ошол биздин жарандар камалып кетип атат. Ушуну жаштарга да бир жеткириш керекпиз деп мен суранат элем да. Бул шылуундук нерселер менен эптеп ошол адамдардын каражаттарын алуу. Талкуу учурунда депутаттар мыйзам долбоорунун актуалдуулугун баса белгилешип, алдамчылыктан жана ар кандай турмуштук кырдаалдардан улам карызын төлөй албай калган жарандарга жеңилдик берүүнү сунушташты. Мыйзамыбызды колдойм, анан дагы бир суроо, Улуттук банктын орун басары Бектур мырза келип калыпсыз, сизге мындай сунуш катары. Сиз баарыбызга маалым билесиз, Баткен ковалаган окуясында көптөгөн ишкерлерибиз жабыр тарткан. Андан бери 2 жыл өтүп кетти, 3 жыл. Бирок көбү дагы эле ошол жана билесиз, өкмөттөн токтом чыккан пайыздарын токтотуу боюнча бирок дагы эле ушу чечилбей атыптыр да. Ушу боюнча көзөмөл алып койсоңуз, биз эми чечим кабыл алганбыз да. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты.